Суунун касиети же суюк керемет. Суу жашоонун азыгы. Суусуз өсүмдүктөр да өспөйт. Адам да, жаныбар да жашабайт. Ал жуунганга, ичкенге, тамак аш жасоого, кир жууганга, ал тургай унаа үчүн да керек. Суунун биз билбеген дагы кандай касиеттери бар. Суу маалыматтарды өзүнө жазып сактайт. Япониялык изилдөөчү Масару Эмото тирүүсүндө узак жылдар бою суунун касиеттерин изилдеп келген. Масару суу адамдардын ойлорун, эмоцияларын жана сырткы маалыматтарды, музыка, сыйынуу, сүйлөшүү жана башкаларды сиңирип алып, аны сактап, аларды кайра чагылдырып берүүгө жөндөмдүү деп эсептеп, жана муну көптөгөн эксперименттери менен далилдеп бергиси келген. Масару эксперименттеринде лабораториялык идиштерге ар жактан алынып келинген суулардын бир тамчысын 20 градустагы тоңдургучка 3 саат тоңдурган. Жыйынтыгында диаметри 1 мм жеткен муз кристаллы жаралган. Аларды 200-500 эсе чоңойтуп, ар башка суу ар түрдүү кристалл түрүндө тоңгонун көргөн. Кээ бирлеринин муз кристаллдары бүтүн, кээ бирлериники жарым, айрымдарыныкы муз кристаллы жаралган эмес. Мисалы суу түтүнүнөн алынган сууга хлор кошулгандыктан аны тоңдурганда муз кристаллы бүтүн болгон эмес. Булактан, жер алдынан, мөңгүдөн, дарыядан алынган суу кристаллдары бүтүн жана сулуу болуп тоңгон. Тоңдурулган суу кристаллдары ар түрдүүчө тоңгон. Идиштеги сууну эки динамиканын ортосундагы столго жайгаштырып, музыканы коюп көрүшкөн. Бетховендин музыкасынан, Моцарттын 40 симфониясынан кийин кооз кристаллдар жаралган. Кыскасы, классикалык музыкалардан кооз, туура формадагы ал эми рок музыкасынан суу сынык, формасы жок кристалл түрүндө тоңгон. Масару өз сөзүндө биз баракка сөздөрдү жазып, ал баракта суу куюлган идиштердин сыртына чаптап көрдүк. Мисалы рахмат деген сөздөн көркөм, сен акмаксың дегенден түрү суук, башаламан сынык кристаллдар түзүлдү. Көрсө суу жазылгандарды окуп, маанисин түшүнүп, ошого жараша түзүлүшүн өзгөртөт экен. Кел муну жасайлы деген сөздөн жакшынакай, ал эми муну жаса деген сынык, ал эми муну жаса деген орой сөздөн сынык, формасы жок кристаллдар жаралды. Сүйүү деген сөздөн суу кубанып жаткандай, ачылган гүл сымал формада тоңду дейт. Эмото ошондой эле суунун молекулалары класстарга чогулат. Класстар эс тутумдун ячейкасы, башкача айтканда, маалымат панели. Бир панелде 440 чейин молекула болот. Анда суу маалыматтарды жазат жана узакка чейин сактайт.
Эгер сууга бир нерселер таасир этпесе эле. Жазылган маалыматтар кандай экендигин суу жогоруда айтылгандай муз кристаллдар аркылуу чагылдырат деген оюнда айткан. Муз кристаллдарынын сүрөттөрүн Эмото суунун каты китебине киргизген. Ошондой эле идиштеги сууларга сүрөттөрдү жабыштырганда алар ар түрдүүчө тоңгон. Тирүү суу жана өлүк суу. Кээ бир окумуштуулар Тоо дарыясынан булак, жер астындагы сууларды, мөңгү сууларын тирүү суу дешип, суу түтүктөрүнөн аккан сууларга хлор жана башка нерселер кошулгандыктан аларды өлүк суу деп аташат. Алардын пикирлери боюнча, тирүү сууларды кайнатпай ичсе болот. Анткени аларда зыяндуу кошулмалар жок. Өлүк сууларды бир нече саат тыныктырып, хлор учуп, оор металлдар түбүнө чөгөт. Ошондон кийин гана кайнатып ичүү зарыл. Бир кайнатылган сууну кайра кайнатып ичүүгө болбойт. Себеби организмде шлактар чогулат. Оорлар жарала баштайт. Үй шартында муздан тирүү суу жасоого болот. Ал үчүн сууну желим идишке куюп, аны тоңдургучка салып, жаңыдан муз болуп тоңо баштаганча күтүү керек. Тоңгон музду алып салып, зыяндуу кошулмалар дал ошол бөлүктө. Тоңгон музду алып салуу керек. Анткени зыяндуу кошулмалар дал ошол бөлүктө. Сууну кайра тоңдургучка салып, суунун көп бөлүгү тоңгуча күтүңүз. Анан тоңбогон сууну төгүп салыңыз. Калган тоңгон музду эритип, ичүү сунушталат. Суу касиетин жоготпош үчүн тирүү сууларды таза фарфор жана хрусталь идиште сактоо талап кылынат. Бирок Эмотону сындагандар да чыккан. Алар Эмотонун илим жаатындагы билими жок. Эл аралык мамилелер боюнча адис, докторлук даражаны альтернативдүү медицина боюнча алган. Илимий жалга маалыматтарды таратуу менен суу тууралуу жазган китептерин, суунун фотографияларын, суу үчүн атайын чыгарган графин сыяктууларын сатып акча кылууда дешкен. Кардын, мөңгүнүн суусу адамды жашартат. Орусиянын Курчатов институту илим изилдөө борборунун башкы илимий кызматкери, техникалык илимдердин кандидаты Белянин илимий эмгектеринде мындайча жазат. Суунун молекулалары класстарга эс тутум ячейкасы же маалымат панели деп
биригишет. Кластердеги молекулалар бири-бири менен бирдиктүү аракетте болушат. Муз химиялык жактан дайыма таза. Кыскасы, суу тоңуп, кристаллга айлана баштаганда чоочун заттарды четке түртүп чыгарып салат. Суу өзүн өзү тазалайт. Суу универсалдуу эриткич. Ал организмдеги кандын курамынын 79%-ын түзөт жана ал бардык ткандарга эриген заттарды ташыйт. Кардын, муздун, мөңгүнүн эриген суусун молекулалары башка суулардын молекулаларына караганда кичинекей. Курамы өсүмдүктөрдүн жана тирүү организмдердин, анын ичинде адамдын клеткаларындагы суюктукка өтө окшош. Ошондуктан андай суу оңой сиңет. Өзгөчө муздун, кардын, мөңгүнүн алгачкы эриген 50-70 граммынын касиети чоң. Мындай суу адам организминде зат жана кан алмашууну жакшыртып, холестериндин деңгээлин түшүрөт, шлактарды чыгарат, оорутууну басып, картаюуну кечиңдетет. Андыктан ооругандар ичсе батайгат. Аллергия, дерматит оорулары менен алышкандар дамамат ичсе айыгып кетүүлөрү мүмкүн. Жашарам жана ашыкча салмактан арылам дегендер андай суудан күнүгө 1-2 стакан ичип жүрүлөрү керек. Эригенден 30 мүнөттөн кечиктирбей ичүү зарыл. Андан кийин суунун түзүлүшү бузула баштайт. Сууну жылытканда да түзүлүшү өзгөрөт. Саздын суусу оору алып келеби? Суулар жаандын, мөңгүнүн, кардын, дарыянын, кудуктун, деңиздин, токойдун, саздын суусу болуп бөлүнө берет. Кыргыз элинде жамгырдын суусу жумшак жана жеңил келип, оорулардан эртерээк айыгуусуна салым кошот. Суусунду жакшы кандырат. Мөндүрдү эритип, суусу менен көздү жууса курч болот. Мөңгүнүн жана кардын суусун ичсе, ичтеги ысыкты кетирет. Тоодон шаркырап аккан сууну таң эрте ач карын ичип жүрсө, адам картайбайт.
Саздын суусу шор болгондуктан ооруларды жаратат. Аны кайнатып туруп гана ичүү керек. Эркектер муздак суу ичсе бел кубаты алсызданат. Муздак сууну кургак учук менен ооругандарга, суук жандарга ичүүгө болбойт. Булак суусу, мөңгү суусу бардык ооруларга даба. Рактын алдын алат деген ой пикирлер бар. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакупов. Монтаждаган Мирзат Муталипова.